Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун бири бул туу. Жогорку Кеңештин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен кабыл алынган. 5-мартта өкмөттүн үйүндө салтанаттуу көтөрүлгөн. Кыргызстандын мамлекеттик желеги өңү кызыл, тик бурчтуу кездеменин ортосунда алтын түстөгү тегерек күн жайгашып, нурлары чагылдырылган. Күн дискинин ичинде кызыл түстөгү боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн. Мамлекеттик туунун жазылыгы анын узундугунун 5/3 түзөт. Нурлуу дисктин диаметри желектин жазылыгынын 5/3 барабар. Бул дисктин жана нур дисктин өз ара катышы дагы 5/3. Түндүктүн диаметри нур дисктин диаметринин жарымын түзөт. Жана ошондой эле бул желектеги ар бир белги өзүнүн бир маанисин берет. Мисалы, кызыл түс кайраттуулук, каармандык, чечкиндүүлүк маанисин берип, айкөл Манастын желегинин түсү катарында болгон. Кыргыздын орнаменттик маданиятында күн жарыктыкты, ачыктыкты, туруктуулукту билдирет. Алтын түсү бейкуттук менен байлыктын белгиси. От жалыны сыяктуу болуп, 40 нур бул 40 уруунун бүтүн биреги биригүүсү. Түндүк сфералык формадагы конструкцияда болуп, ата конуштун, кеңири мааниде тынчтыктын, ошондой эле кыргыз турагы боз үйдүн символу. Түндүктүн тегерек рамасы чырмалышкан бирикмелер менен биригет. Жер менен көктү байланыштыргандай кабыл алынып, үйдүн коломтосу сыяктуу. Андан тышкары түндүк өлкөдөгү элдердин биримдик маанисин да берет. Желек өлчөмүнө карабастан кыргыз